Борбор қалауыз Бишкек шаарында 250-ге жақын суат каналдарының жиектері. Мамлекетке қарашты өзгөчө мақамдағы жерлер айрым қызматкерлердің қиянаттығы жең içинен жеке қолдарға ұзақ мөөнөткө ижараға жеке менчикке берилип кеткен. Айрымдары боюнча соттук териштирүүлөр учурда да уланууда. Урматтуу көрөрман, процесс KG маалымат сайты дал ушундай борбор калабыздагы талаш жараткан жана мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча өзүбүздүн журналистикалык иликтөөбүздү жүргүздүк. Алдыда кенен баяндап бергенге аракет кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Өзүңүздөр көрүп турган бул курулуш объектиси Көркийдин уланысы болгон Анкара көчөсүндөгү чыгыш Чоң Чүй каналынын жээгинде жайгашкан. Тагыраагы Бишкек шаары менен Аламүдүн районунун чегинде орун алган. Каналдын аркы жагы болсо айдоо жерлери. Бизге тийген документтерге ылайык бул курулуштун ээлеген аянты 0,6 гектарды түзүп, узундугу 245 метр, туурасы 12,5 метр. Бул жерге жеңил конструкциядагы 2 блоктон турган 2 кабаттуу унаа токтотуучу жайлары менен автоунаа тетиктерин сатуучу соода дүкөнү салынып, курулушу аяктап калды. Учурда бул жердеги кеңселер ижарага берилип жатат. Соода дүкөн салынса салынгандыр да. Бишкекте мындай соода жайлары жүздөп салынып жатат го деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок аталган жер тилкесин ижарага жана курулуш курууга уруксат берүүдө бир катар мыйзамдар одоно бузулган. Бул жер тилкеси негизден Чүй мамлекеттик бассейндик суу чарба башкармалыгына таандык. 2013 жылдын 18 сентябрында аталган башкармалыктын жетекчиси Руслан Девяткулов менен Ансазария жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Елена Маркелова менен 51 сандуу келишим түзүлүп, 25 жылдык мөөнөткө, тагыраагы 2038 жылдын 18 сентябрына чейин арендага берилип кеткен. Ал эми 1 жылдык ижара акысы жарыбаган 16.170 сомду түзөт. Кыргыз Республикасынын 2005 жылдын 12 январына кабыл алынган суу кодексинин 4-беренесинин 2-бөлүмүнө ылайык суу объектилери же мамлекеттик ирригациялык дренаждык тутумдар жана суу чарба курулуштары ээлеп турган суу фондунун жерлери мамлекеттин өзгөчө менчиги болуп саналат. Мындан улам бул келишимди түзүү менен мамлекеттин менчигине кол салуу болгон. 2020 жылдын 19 ноябрында башкы прокуратура тарабынан аталган фактыга кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоо алынып, тергөө амалдары башталган. Учурда Аламүдүн райондук сотунда башкы прокуратуранын арызынын негизинде соттук териштирүүлөр болууда. 2021 жылдын 6 февралында ошол кездеги Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев өзүнө тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен дал ушул Анкара көчөсүндө салынып жаткан жеңил конструкциядагы курулуш объектисине келип, бул курулуш мыйзамсыз экенин жана Чүй мамлекеттик суу чарба башкармалыгынын жетекчилери мыйзамды одоно бузуу менен каналдын жээгиндеги мамлекеттик жерди ижарага берип салганын айткан. Мунун жээгине үй салынганга болобу? Ахман зонасы бияка 23 метр, бияка 23 метр болбойт. Бул деген миселик просто. Мен Кудай буйруса биринчи күнү генеральный прокуратурага кат жазам. Мына эки Чүй отхоздун Бишкектин чек арасындагы берип аткан зданиялардын баары мыйзамсыз. Мыйзамды бузуп Бишкектин чегине үйлөрдү берип атат, мондай жерлерди берип атат, легкой конструкция. Бул мыйзамсыз. Анан бизден инфраструктураны алып атат булар. Карагыла эмне кылып талкалап атат Бишкектин. Бул мыйзамсыз. Мына Чүй отхоздун жетекчилерине кылмыш иши козголуш керек. Бүт мыйзамсыз иштер менен булар жайылмаш этип атат. Бул курулуш объектиси боюнча Балбак Төлөбаев катуу талаптарды коюп, тапшырмалар берилген. Бирок учурда Бишкек мэриясы кандай чараларды көрүп жатат белгисиз. Анткени басма сөз кызматына кайрылып, жаратылуу жооп ала алган жокпуз. Ал эми Анкара көчөсүндөгү бул объекттин курулуш иштери активдүү жүрүп, аягына чыгып калды. Учурда ижарага берилип жатат. Муну дарбазада илинип турган жардамадан да көрсөк болот. Биз жардамада көрсөтүлгөн телефондорго чалып, аренданын бааларын жана бул дүкөн качан ачыла тургандыгын сурадык. Запчасть бутиктер боюнча арендага берип аткан турбайсыңарбы? Ооба, атам сизде. Берип атасыздар го эке, барбы боштору? Пока бар.
Ичи кандай ремонтту даярбы же ремонт кылыш керекпи? Полный даяр жоқ, полный даяр. Даярдап силерге беребиз, оокатыңарды киргизип иштей баштайсыңар, ушундай да. Бирок силерди жабык турат го же качан бир күн ачасыңар, качан ачылышы болот? Жакында ачылышы болот, но парковка бүтүп атат азыр. Парковка бүтсө эле арендаторлорду уруксат беребиз, кирип орноштура бергенге. Арендатор орноштурган 3-4 күн ашып кетсе. Анткени ичи баары даяр. Андан соң жерине барып, кеңселерди да көрдүк. Бул жер болсо 30 миңдик, 30 миңдикке канча квадрат дедиз? 21 квадрат. 21, полный. Эми 50 бар ба? 50 миңдик деди го. За 50 миң сомдо өткөн, 42 квадрат. Өзүңүздөр көй болгондо 21 чарчы метрди түзгөн кеңсенин аренда акысы айына 30 миң сом, 42 чарчы метрдеги 50 миң сом экен. Ижара акысы жылына 16 миң сомду түзгөн жердеги 2 кеңсенин 1 айлык арендасы эле 80 миң сомду түзөт. Мындай соода кеңселеринин саны кеминде 20дан ашык. Демек, бир айда эле Ансазария ЖЧКсынын кирешеси миллиондорду чапчый турганы айтпаса да белгилүү. Ижарага берип жаткан фирманын өкүлү кабарлагандай, дүкөндөрдүн арка жагындагы айдоо жерге автоунаа токтотуучу жана оңдоочу жайлар курулат экен. Алардан кандай киреше түшөт, азырынча белгисиз. А вот здесь из-за СТО, да, за полностью, да? Стоянка будет, и за ней СТО. Ачык булактарда Ансазария жоопкерчилиги чектелген коому 2013-жылы 19 августта ачылып, директору Маркелова Елена Анатольевна экенин көрүүгө болот. Документте ишмердүүлүгү катары автоунааларды техникалык жактан тейлөө жана ремонт кылуу деп жазылып турат. Айрым маалыматтар боюнча Ансазария фирмасына Елена Маркеловадан тышкары Артур Сыдыков аттуу адамдын да тиешеси бар. Артур Сыдыков аттуу жаран ким? Интернет айдыңындагы ачык булактарда 1984-жылы туулган Артур Сыдыков 3 жоопкерчилиги чектелген коомдордо директор катары көрсөтүлгөн. Аларда атай кетсек, Artcolor Group 2013-жылдын 19-сентябрында ачылып, ишмердүүлүгү катары дүңүнөн адистештирилбеген соода сатык деп көрсөтүлгөн. Экинчиси KG Studio аталышындагы жоопкерчилиги чектелген коом 2016-жылдын 22-сентябрында түптөлгөн. Багыты Ансазария фирмасыныкындай эле автоунааларды техникалык жактан тейлөө жана ремонт кылуу болуп саналат. Үчүнчү ЖЧКнын аты Актай Group 2020-жылдын 5-июнунда кайрадан каттоодон өткөн. Ишмердүүлүгү катары автоунааларды техникалык жактан тейлөө жана ремонт кылуу болуп саналат. Мындан тышкары ишкерлик менен алектенген Артур Сыдыковдун Ибраимов көчөсү 181 дарегинде жайгашкан кичи футбол аянтчасы да бар. Бирок өз билемдик менен баштапкы макулдашылган долбоорду бузуп, футбол талаасын үстүн жаап жана кошумча курулуштарды, тагырагы, намазкана, очокканаларды куруп салган үчүн мамлекеттик экотех инспекциясы аны сотко берген. Экотех инспекциянын аймактар аралык башкармалыгы Артур Сыдыковдон мыйзамсыз курулуштарды баштапкы калыбына алып келүү талабын коюуда. Соттук процесс Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Экотех инспекциянын өкүлү Жаныбек Осмоналиев Артур Сыдыковго карата кандай талаптар коюлуп жатканын бизге айтып берди. Эми биздин мыйзамда жазылуу, так жана даана жазылуу. Биринчи, на строительстве должны быть разрешительные документы. На основании этих разрешительных документов ведется какое-либо строительство. При этом Бишкек как надзорным органом ставится на реестр строящихся объектов. Этого не было, в связи с этим было подано исковое заявление на снос. То есть бул сиз айткан документтердин бирөө да жок. Мен азыр бирөө да жок деп айткандан жооп бере албай турам, анткени буга чейин башка юрист катышкан, буга чейин. Азыр күнгө кайсы документтер бар экен, жок экенин билбейт экен. Кичи футбол талаасынын 2014-жылкы проектисине ылайык ал жерде балдар аянтчасы, чоңдор машыга турча атайын спорт жайы, унаа токтотуучу жер жана башкалар салынмак. Жатакананын жашоочулары ал жерге беймарал кирип эс алууга толук шарт түзүлмөк. Бирок жергиликтүү тургундарынын айтымында Артур Сыдыков футбол аянтчасынын айланасын темир тор менен тозуп, чычкан киргиз кылып салган. А бул Артур болсо өтө эле наглыйлык кылып атат. Бул жерде даже
баягы договор боюнча эме болгон экен. Детский площадка куруп берем деген бүт сүрөттөрүнүн бардыгы бар экен. Бирок ал сөзүнө турган жок. Мына бардыгын куруп алды. Очоккана, швейный цех, намазкана бүт бардыгын куруп алган болду. Даже могу спорт комплексинин үстү ачык болуш керек экен, бул даже үстүн да жаап алган. Мисалы үчүн биздин кир жайыбыз да бияка. Кир жайганда бир нерсе түшүп кетсе, булар деген вообще бизге кирбейт. Эч кире албайбыз биз. Пока кыкырышып, өкүрүшүп, милиция чакырмайынча кире албайбыз. Ибраимов жана Жумабек көчөлөрүнүн кесилишиндеги жерлер кандай жолдор менен Артур Сыдыковдун колуна тийген? Бул жер негизинен Ибраимов 181 дарегиндеги 7 кабат жатакананын жери болуп эсептелет. Биздин колдорго тийген документтерге ылайык Артур Сыдыков кичи футбол аянтчасы ээлеп турган жерде 2013-жылы жатакананын жашоочулардын бирикмеси же башкача айтканда ТЖС Горный ручей менен келишим түзүп 49 жылга ижарага алган. Аренда акысы катары болгону бир эле жолу 1 миллион сом төлөгөн. Бул каражатка жатакананын жарактан чыккан чатыры ремонттон өткөн. Ремонт кылынбай ошо боюнча биз колубузга өткөрүп алып, анан проблемалар башталды. Башыбыздан тиги крышадан дегенден суу өтүп, крышадан элдердин баары тең, үйлөрүнүн баары тең көгөрүп, эмне кыларыбызды билбей, анан ошондо мурунку домком Лебедева Валентина Константиновна арга жактан деген спонсорлорду издеп жүрдү. Анан ошондо Сыдыков Артур алып, анан бизде дегенден общий собрание болгон. Анан эми ар бир адам деген макул болот да, үстү көгөрүп, сырыс болуп атса, ооруп атат, өпкөлөрүнө суук тийип атат, эме грипп менен ооруп уже деген сырыстан ооруй баштады элдер. Анан айлабыз жок дегенден ошол экени бергенбиз. Берип эметкенден кийин элдер кол коюп беришти собранияда. Макулдугун элдердин баары тең берген. Андан кийин договордо дегенден ушундай түзөлүптүр 49 жылга бир эле жолу миллион сом деп. Ал эми келишимге көз чаптырсак, Артур Сыдыков бул макулдашууну өзүнүн пайдасына ыктап жасаткан. Маселен, келишимдин 3-бөлүмүнүн 6-пунктунда эгер келишим бир жактуу жокко чыгарылса, арендага берүүчү Горный ручей бирикмеси айып катары ижарага төлөнгөн 1 миллион сомду 5 эселеп кайтарып бериши керек деп жазылып турат. Албетте мында айып турганда ижарага алган тарап өзүнүн билип өтүгүн төргейлери турган иште. Сыдыков Артур дегенен аренда дегенен төлөбөйт, эчтеке кылбайт, түн жарымга чейин ойнойт, саат 1ге чейин, андан кийин аяктан чыккан балдар кыйкырып өкүрүп, ошонун тегерегинде жүрөт. Жайында болсо дегенде бир комнатада балдары менен жатат, 2-3 киши ысык ичи. Ар бир эле комнатада деген кондиционер жок. Терезесин ачып койсо дегенден баягы футбол ойногон балдар, тиги урушуп сөгүнгөн балдардын бүт баары тең дегенден терезеге угулуп турат. Ошондой эле келишимдин 4-бөлүмүнүн 3-пунктунда арендатор жергиликтүү жашоочуларга жалпы колдонуучу жерде ээн эркин сейилдөөгө уруксат бериши керек деп жазылып турат. Бирок иш жүзүндө бардыгы теңиринен тескери. Келишимде көрсөтүлгөн шарттар одоно бузулган. Договор боюнча деген легкий деген конструкция менен футбольный площадка, крытый детский теннисный корт, анан детский площадка и стоянка курмакта. Анын бирөө жок. Например, дегенде детский площадкабыз жок, парковка жок. Элдер ары бери басып эс алганга парк куруп берем деген мунусу жок. Не то что дегенден элдер ары бери басмак түгүлү, а жерге дегенде мышык өтө албайт. Тегеректин баарын тең деген тосуп алган. Ибраимов 181 дарегинин тарыхына кайрыла турган болсок, Бишкектин так борборунда жайгашкан бул жер 1980-жылдын 7-августундагы Кыргыз ССРнин эл депутаттарынын Фрунзе шаардык советинин аткаруу комитетинин номер 382-чечими менен жеңил өнөр жай кызматкерлери үчүн 826 орундуу жатакана курууга 1,9 гектар жер бөлүнүп берилет. Тагыраагы бул чечимге ылайык азыркы Ибраимов менен Жумабек көчөлөрүнүн кесилишиндеги жер каралып, жатакананын курулушу башталган. 1985-жылы жатакананын курулушу бүткөрүлүп, Фрунзе трикотаж бирикмесине өткөрүлөт. Ал эми Советтер Союзу кулап, Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин 1992-жылы мамлекеттик мүлк фонду мурдагы жеңил өнөр жайына караштуу бир катар объектилерди
Илбирс ачык акционердик коомуна номер 52 сатып алуу келишимине ылайык 112 миллион рубльга саткан. Бул келишимге ылайык Илбирс акционердик коомунун балансына бир катары кыймылсыз мүлктөр өткөн. Алардын катарында 1,9 гектарга салынган 826 орунду жатакана да бар. Инвентаризация боюнча документтен анын ошол кездеги баштапкы жана рынокко ылайык бааланган баасын көрүүгө болот. 85-жылы ал общежитие курулду. Анан 85-жылы Илбирстин балансына өттү. 92-жылы общежитие госимущество, фонд госимуществодан сатып алат общежитияны Илбирс. Ошол документи бар, договор кылып жазылган. Илбирс ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Бакыт Тентиевдин айтымында бул мүлктөр 1999 жылдагы өкмөттүн токтому менен жеке менчикке өткөн. Ал эми 2000 жылдардан тарта кызыл китеп алууга аракеттер көрүлүп, мамлекеттик каттоо кызматына арыз жазылган. Бирок чойлуп отуруп, мамлекеттик каттоо кызматы Илбирстин мүлкүн каттоодон баш тарткан. Ал эми 2002 жылы Бишкек мэриясы Фрунзе шаардык советинин 1980 жылкы токтомун жокко чыгарып, жерлерди өзүнүн карамагына өткөрүүнүн аракетин көрөт. Буга байланыштуу Илбирс мэрия менен 10 жыл соттошкон. Анан биз заявление жазганбыз. Бизде отдел по строительству бар болчу, Донец деген. Ал заявление жазган. Заявление жазса, госрегистр чоюп отуруп отказ жазат. Отказ эмдеди деп кайра жазсак, мэрия 2002 жылы ошо токтомду, 80 жылкы токтомду жокко чыгарат. Өзүнүн постановлениясы менен да. Хотя закон бар да. Закон боюнча закон обратной силы не имеет деп коет. Тем более 80 жылкыны мэрия не имеет права отменять. Мен деле соттон деле айткам. Анда Лениндин декреттерин баарын жок кылган өзүнүн постановлениялары менен. Ошентип мен 10 жыл соттошум. 10 жыл соттошуп, 12 жылы сотту уткам мен. Ошо мэриянын постановлениясын жокко чыгарган мен. Анын соттун чечими бар, городской межрайондук соту бар. Бакыт Тентиев маалымдаганда Илбирс ачык акционердик коому мэрия жана мам каттоо кызматы менен соттошуп жатканда 1,9 гектар жер камакта турганына карабастан четинен сатыла баштаган. Саткандардын башында 2008-2010 жылдары Бишкек шаарынын мэри болгон Нариман Түлеев да бар. Жалпылап караганда каймактуу жерлер бир катар жоопкерчилиги чектелген коомдордун жеке менчигине өтүп кеткен. Маселен, Электросила ЖЧКсына 2 сотық, Торговый дом Себне ЖЧКсына 6,7 сотық жер, 12 сотық жер Салам ЖЧКсына берилип кеткен. Соттошуп атып, пока мен соттошконча ареста турган күнү деле барып туруп, ошо жерлерди 7 соткадан, 12 соткадан сата баштайт Түлеев. Анан сотту уткандан кийин кайра кайрылсак, кайра госрегистр соттун чечимин госрегистрге алып барсак, кайра соттун чечимин кабыл албай коет, отказ жазып берет. Берикбаев деген госрегистрдин начальниги. Аны менен да соттошобуз да. Берикбаев ачык эле айтты да, акча бересиң, ошондой жасап берем деп. Мындан тышкары соттошуу жүрүп жатканда Ибраимов 181 дарегиндеги жатакананын жашоочулары Горный ручей бирикмесин түптөшүп, имараттын айланасындагы 80 сотық жерге мамлекеттик ак чыгарып алышкан. Мунун башында жогоруда сөз болгон жеке ишкер Артур Сыдыков турган экен. 80 сотық жердин 27син Артур мырза 49 жылга ижарага алып, жогоруда айтып өткөндөй кичи футбол таласын салган. Ошо биз соттошуп жүргөнчө общежитие Горный ручей деген эме өзүлөрү түзүп алат. Кондоминиум. Өзүлөрү түзүп алат. И госак чийдирип алат. 89 соткага. Ошо жердин асты, аны тегерегин чийдирип алат да. Ошо чийдирген бала жанагы Артур Сыдыков деген. Мен жолуккам. Мен чийдирдим. Ошо кондоминиум түздүрүп 89 сотканы чийдирген Артур Сыдыков. Артур өзү айтты. Мен чийдирген, проекти мен жасаган. Анан общежитиядан мен 27 сотка футбольный полега арендага алдым. 49 жылга 1 миллион сомго деп өзү айтты. Кагазында көрсөттү, кагазында делода бар. Бакыт Тентиев, Артур Сыдыков мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жээнимин деп, далай жолу аларды коркутуп, кандай жол болсо дагы жерлерди тартып алуунун аракетин көрүп жатканын билдирди. Биринчи мэрия кол салган, азырда жана Артур
деген бала ошол жерде 27 сотканы арендага алып туруп 52 сотканы пайдаланып атат да, чектеп алып, решетка коюп алып 27 эмес 52-ни чектеп алды да. Эмнеге ушундай болгон десем, мен арендага алгам дейт да. Анысын көрсөткөн жок документинчи. Анан тиякта биздин жерибиз бар, биздин жерибизге 5 метр кирип алды. Тротуарга кирип алды. Көрүп турат да, тарсаган болот да. Кошуналарга да кирип алды. Алар анан Артур менен соттошуп по границе. Артур менен соттошуп Верховный сотко чейин жеткенбиз, 2 инстанцияны утканбыз. Кайра ылдыйкы эмеге түшүрдү инстанция. Ошентип 3 жолу Верховныйга чейин жеткенбиз. Кайра 4 жолу, 4-чү жолу кайра түшүрдү. Эми сотту билесиңер, акча сурашат. Акча жок. 4 жолу Верховныйга чейин жеткенбиз граница боюнча. Бул там по факту уже дейт. Комиссия келген, выездной комиссия, соттун выездной комиссиялары болгон. Ошого өчөшүп Артур бизди коркута баштады. Жердин баарын тартып алам деп, керек болсо Элбирсти да тартып алам деп бизди коркута баштады. Мен Жээнбековдун жейини болом деп, акчабыз көп, ушундай деп коркутуп башташты. Ар кайсы эмелерди СМБге жазды, прокуратурага жазды. Ошо жер боюнча уголовный иш козгоду, аларга акча берди. Акыр айга келип Илбир Сатчык акционердик коому мурдагы 1,9 гектар жеринин ордуна болгону 42 сотук жерди өзүнө каттата алган. Бул боюнча район аралык жана жогорку соттун чечимдери да чыккан. Госрегистр менен соттошуп межрайоннорду утуп алганбыз. Верховныйдан да утуп алганбыз госрегистр менен соттошуп. 15-жылы Верховный соттун чечими бар. Анан ошо чечим менен кайра госрегистрге келсе кайра бербей коет. Финполго жазам мен, жана Берикбаев деген болот, госрегистрдин начальниги. Финполго заявление жазам, аны Финполго чакырат. Финполго чакырып туруп, аны эптеп ошондо берди госрегистрине. Бирок берген жери баягы на оставшуюся часть деп берет да, госактыныч 42 соткага. Калганын тиги тулей сатып ийген да. Анын еще зданиянын астында кондоминиумга берилген 89 сотка. И почти 2 гектардан, 1,9 гектардан ошентип выкраивать этип 42 сотка берди да. Соттун чечими менен колго өткөн 42 сотук жер Илбирстин директорлор кеңешинин чечими менен сатыкка коюлуп, 6 адамга сатылган. Бардыгы мыйзам чегинде болуп, сатып алуу келишими түзүлүп, мамлекеттик каттоо кызматынан кызыл китеп чыгарылган. Биз ал жерлерди саттык. Производствоно бизде кредитибиз бар, биз эме алганбыз, оборудование алганбыз. Ошол кредит төлөө үчүн совет директоровдун чечими менен ошол жерлерди сатканбыз. Тиги общежитиянын кишилери деле бизде иштеп кеткен кишилер. Саткан кишилер да ошо иштеп кеткен кишилерге сатканбыз. Для производственных нужд деп сатканбыз да. Баары мыйзам чегинде болгондо. Кызыл китеп алганбыз, госрегистрден госакт алганбыз. Договор купли-продажа жасаганбыз. Артурга ошол жерде сунушталганбы? Артурга? Ошол мына сата турган болгонуңуздарда, мисалы, барганда эле сиздер эми сатып алуу үчүн издедиңиздер, ошондо Артурга деле барып сунуштап көрдүңүздөр беле? Сунуштаганбыз. Ал мен мындай эле тартып алам деген. 2017 жылы 29 июнда Севрлов райондук прокуратурасына ошол кездеги Горный ручей бирикмесинин башчысы Зымырылы кызы тарабынан Илбирстин төрагасы Тентиевке арыз жазылган. Алар Илбир Сатчык акционердик коомуна 42 сотук жер эмес, болгону 4 сотук гана жер берилиши керек деген жөнү келтиришкен. Мындан улам жерлердин документтери мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан мыйзамсыз берилген деп кылмыш иш козголгон. Кылмыш ишин прокурор Майрамбек Исмаилов козгоп, көзөмөл жүргүзгөн. Кызыгы прокуратуранын өкүлү Исмаилов 2020 жылдын аягына чейин 3 жыл бою бардык соттук процесстерге өзү катышып жүргөн. Ишти өзү козгоп, кайрадан соттук процесстерге үзгүлтүксүз катышканы суроо жаратпай койбойт. 6 участоктун ээлери башкы прокуратурага арыздангандан кийин гана Исмаилов сотторго баруусун токтоткон. Мындан тышкары жактоочулардын айтымында ал иштин иликтенишине кылдат көзөмөл жүргүзгөн эмес,
Бул иш Фин полицияда, УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында, азыркы учурда ИИМдин тергөө кызматында каралып жатат. Бирок 4 жылдан бери эч кандай жыйынтык жок. Азыркы күнгө чейин бул кылмыш иши сотко өтө элек. Бакыт Тентиевдин айтымында бул кылмыш иште айрым кызыктар адамдар басым жасаш үчүн кармап отурушат. Получается 4 жыл болду. 4 жылдан бери могу иш, до сих пор уголовный иш сотко өтө элек. 4 жылдан бери. Атайын сот атышат да, ошол сотко бербей, как рычаг сыяктуу пайдаланып, ошол сот уголовный делону сотко кетип, сотко көрсөтүп атышат. Бирок азыркы күндө 6 кишиге сатылган участоктордун кызыл китептери, сатып алуу келишимдери болгонуна карабастан, жокко чыгаруу боюнча соттук иштер болууда. Бишкек мэриясына караштуу жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы Илбирстин 42 сотук жерине берилген документтерди жокко чыгаруу боюнча мамлекеттик каттоо кызматын сотко берген. Жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын юристи Алтынбек Жумабеков Илбирске соттун чечими менен өткөн 42 сотук жер жалпы колдонуудагы жер экендигин айтып, мэриянын карамагына кайтар аракети көрүлүп жатканын билдирди. Когда выдавались эти госакты, учет земель общего пользования не был. Ошол соттун чечиминде турат рассмотреть вопрос по выдаче земельных участков и правоустанавливающих документов с соблюдением тех земель общего пользования, которые в соответствии со статьей 78 земельного, чтобы эти земли не были переданы. 42 сотика в судебном акте нигде не указывается. Судебный акт там были признаны Действия. И рассмотреть вопрос. Да, по письму. Да, по письму и все. А именно вот столько-то земельных участков закрепить деген жок. Да, в письме они просили 89 соток. Да. Былтыркы соттун чечиминде городской духу. По гражданскому, по другому гражданскому делу он признал, что именно оставшаяся часть, вот один из... За учетом земель общего пользования, правда? А за учет болгонда учет жана Кожумбаевден кичинекей жер алып, ради бога алып койгула, все. Почему Кожумбаев? Сам по себе факт купли-продажи, до конца выслушать, сам по себе факт купли-продажи не оспаривается. Там земельный участок, на который общего пользования, пожалуйста, мэрия, пожалуйста, что выделите, алкогола, сам факт договор купли-продажи не оспаривается. Вот как может мэрия взять в договоре купли-продажи, если определенная мера земельного участка указана, и взять его поделить без оснований, да? Это сначала надо признать документы недействительными, а потом только... Верховный суд уже признал. Верховный суд, городской суд по гражданскому делу признал. Оно вступило в законную силу. Да, то, что вот эти вот земли принадлежат Кожумбаеву, Ал эми Илбирстен жерди сатып алгандардын бири Лола Кожумбаева. Лолайымдын бир тууганы Улукбек Кожумбаевдин айтымында, алар бул жерди 2017 жылы Илбирс ачык акционердик коомунан сатып алышкан. Сатып алуу келишими түзүлгөн. Кызыл китеп алынгандан кийин ал жерге жеңил конструкциядагы кафе салышкан. Ал эми чек араларда тактай келгенде жеке ишкер Артур Сыдыков 49 жылга ижарага алган жери алардын аймагына 5 метрдей кирип кеткени ачыкка чыгат. Башкача айтканда Артур Сыдыков бир сотуктай жерде мыйзамсыз ээлеп алган экен. Мы даже не знали, что у нас будут такие проблемы. Проблемы, потому что у нас есть сосед, Сыдыков Артур. Рядом, получается, когда мы приобрели, стояло футбольное поле. Он незаконно, оказывается, расширил свою территорию забором. Зашел на нашу территорию, получается то, что я приобрел. Красную книгу, да? По красной книге. Сыдыков Артур по документации где-то около сотки зашел. Кожомбаевтар чегараны тактоо боюнча сотко кайрылышкан. Бирок Артур Сыдыков өзүнүн прокуратура, УКМК, мэрия соттордогу тааныштарын ортого салып, иштин адилетсиз бир жактуу каралуусуна себеп болууда. Да, он подключает, ну как подключает, мы же, это недоказуемо.
Но то, что творится в суде, мы сейчас в данный момент проиграли, я проиграл уже Красную книгу, уже заканчивается, получается, вот буквально на днях будет суд по договору купли-продажи, Верховный суд уже. Никаких, все расследование, то, что их нет, да, одностороннее. Когда по Красной книге меня, получается, я первую инстанцию проиграл, я не понял, честно говоря. Вторую инстанцию, когда мы уже проиграли, когда я второго адвоката нанял, в тот момент уже адвокат мне объяснил, Улугбек, вы куда смотрите, да? Здесь получается однобоко. Ваш прокурор ходит, который возбуждал. В Верховном суде, когда уже, получается, приговор был по Красной книге, да, Сыдыков Артур вместе с адвокатом не предоставили ксерокопии документов, касающиеся уголовного дела. Не касающийся дела, Да, уголовного дела. Как он взял эти документы? Откуда взял он эти документы? И что интересно, судьи, они приобщили. Учурда Кызылдай акчасын коротуп, жерде сатып алган Кожомбаевтар жерин алдырып коюу коркунучунда турат. Алар чындык издеп чыркырап, соттордун, прокуратуранын адилетсиз аракеттерине нааразычылыгын билдирип, коомчулукка кайрылышты. Я купил этот участок у ОАО «Ильбирс». Было приобретено законно, в госрегистре, договор купли-продажи, нотариус, все как полагается. Мы добровольные покупатели. Не, ну насчет планов только слухи одни. Да, только слухи, да, то, что он хочет забрать со своими, я не знаю, там, знакомыми, друзьями вот эти все участки. Не только мой участок, хотя этот участок ему стратегически важен, потому что у него сзади находится футбольное поле. Потому что, если чисто по слухам говорить, он хочет там дальнейший построить туда дом, хотя он арендатор. Биз экинчи тарап жерлерде мэрия өтүүсүнө кызыктары болгон жеке ишкер Артур Сыдыков менен Бишкек шаардык сотунан жолугуп баарлаштык. Ал Ильбирс саткан 42 сотук жер мыйзамсыз берилгенин айтып, бул жерлер шаар бийлигине өтүшү керектигин билдирди. Эмне болуп атат? Кандай болду? Эмнеге соттошуп атасыз? Бул жакта сот болуп аткан Ибраимова 181 общежитиясынын чекесиндеги жерлерди Ильбирс мыйзамсыз алып сатып жибергендер боюнча. Ошол боюнча процесстер болуп атат. 6 участкка бөлүп туруп сатып берген. А сиз саяка кандай тиешеңиз бар? Мен ошол жактын жашоочусумун. Жашоочусу аны жана футбольный поле сиздики. Ооба, бизге жараштуу. А вот сиз аны 44 жыл аренда алгансыз, горный участок. Бирок экотехинспекция ошо снос боюнча эмеге сот берет да, бул боюнча кандай дейсиз? Экотехинспекциянын андай акысы жок, өзү сотко бергенге. Бул жакта политический заказ болду, мындай айтканда. Ошол жактын кызыктуу жактары ошо экотехинспекция менен биргеликте иш алып барып атышат. Экотехинспекцияга заказ кылды. Ана сиз айтып атат да, бул баарында тозуп алган, жителдер менен да сүйлөштүк. Алар айтып атат, тозуп алган, киргизбейт бизге. Мыйзамсыз намазкана куруп алган, швейный куруп алган, очоккана куруп алган депчи. Мунун баары үстү жабылбаш керек болчу, проект боюнча шап боюнча. Силерчи мындай, журналист болсоңор, силер эки жакты тең адилеттүү карагыла. Ошол жакта документтерди, правоустанавливающий, правоудостоверяющий документтерди көтөргүлө. Ильбирс эмненин негизинде ошол 3 этаж общежитиянын өзүнө менчиктештирип алган. Бул Министерство легкой промышленности Кыргызской ССР убагында 825 адамдык общежитие болгон. Общежитиянын тең жарымын адамдарды ишке кууп чыгып туруп өзүнө менчиктештирип алган. Ошол Ильбирстен ошол 3 этаж общежитиясын алганын аз келгенсип ал общежитиянын чекесиндеги жерлерди алып туруп сатып берип атат. 6 бөлүккө бөлүп туруп.
Сотто каралып жаткан 6 участокка Артур Сыдыковдун түздөн-түз тиешеси жок. Бирок анын жан үрөп чуркап жүргөнүн себебин жана кызыкчылыгы боюнча суроолорду узаттык. Эмне себептен мисалы башкада толтура 800 квартира бар дедиңиз ба? Ошолор заинтересованный эмес дагы, сиз жашоочу катары заинтересованный боласыз. Эмне себептен? Себеби дегенде ал жактын жашоочулары 40 жылдан ашык ошо Министерство легкой промышленности Шведе иштеген адамдар, Тентиевдин колунун алдында иштеген адамдар. Ал жактан ошол үйлөрдү ошо 825 каналуу үйдү бөлүп берип атканда жарымын эшикке чыгарып салып ыйлатып жарымына бөлүп берген. Ошондо бергенде да документтерин толук берген эмес. Мындай айтканда азыр алардын укуктарын өздөрүн коргой албайт, өзүнүн ошол жактагы тиешелүү комнаталарына ээ боло албагандыктан бүт документтер ошол Тентиевтерде жатат. Бул жактын биздики, мен сизге айтып атам, биз буну ачык алып чыга алабыз. Ачык алып чыга алып ошон үчүн биз бул жакта сот түрүндө, мыйзам чегинде бул жакта иш алып барып атабыз. Эгерде бул жактан бизде илтотунда сиз өзүңүз кызыктар болуп, жерлерди өзүңүзгө алуу боюнча аракет. Ал жактан эч кандай андай кызыктуулар болушу мүмкүн эмес. Себеп дегенде бул жакта мэрияга тиешелүү жерлер, мен дагы бир жолу айтып атам. Мэрияга тиешелүү жерди кайра мэрияга өткөрүп берсин, ал жерден 6 бөлүккө бөлүп туруп, бүт барына целевой назначение бир. Артур Сыдыков өз сөзүндө Илбирс ачык акционердик коому коррупциялык элементтер менен жерлерди өзүнө чыгарып, башкаларга сатып жибергенин кошумчалады. Азыр Илбирс азыр частный да, ошо Тентиев Жеңиш Шабдиевичтин колундагы мекеме. Ошол жерлерди алып туруп булар тротуарларды дагы, пожарный машина өтө турган жолдорду дагы, жөнөкөй адамдар өтө турган жолдорду дагы Гоголя көчөсүн, Ибраимова көчөсүн кесилишинде, Иваницына көчөсүнөн Баетова көчөсүнө 4 көчөнү так ортосуна чейин чыгып туруп бөлүп алып туруп кызыл китепке чыгарып сатып жүргөн бул нерсени. Бул нерсеге далил бар. Иш козголгон. Бунун аркасында чоң коррупция жатат. Мындан тышкары Артур мырзага Анкара көчөсүндөгү Чыгыш Чоң Чүй каналынын жээгинде салынып жаткан соода комплекси боюнча бир катар суроолорду бердик. Бирок суроолорубуз жоопсуз калды. Ал жака сиздин тиешеңиз жок, ал жака. Сиздин тиешеңиз бар деп. Жок, ал жака сиз мага суроо бербеңиз, ал жакты билбейм мен маалыматты. Сиз азыр ТСЖ боюнча келдиңиз. Бул жакта сиз кимдин заказын аткарып атасыз? Сиз кандай кимдин заказын аткарып атасыз? Ошону айтыңызчы. Эмне себептен азыр ТСЖ боюнча баштап атасыз? Мэрия боюнча сиз сурап атасыз. Менде соттошот. Аякта да сиздин байланышыңыз болот атпайбы? Артур мырза, биз эмне сураганга укугубуз жок, бар. Жок, сиздин ал жактагы нерсегечи мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Эмнеге сиз бирөөнүн жактоосун карап атасыз, бир жакты? Жеке жактысам келбейт деле. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Сизге мүмкүнчүлүк ошол эле камера суроо берип атам, айтып бериңиз. Эмне кандай тиешеңиз бар? Ал жака сиз мындай, сиз ал жакачы мындай, сиз азыр ТСЖ боюнча сурап атасызбы? ТСЖ боюнча мен сизге жооп бердим. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы болсо баардыгы мыйзам чегинде болгонун билдиришип, документтерди берүүдө эч кандай алешемдиктер болбогонун айтышууда. Эгер андай болсо, Кызылдай акчасына сатып алган ишкерлерден жерлерди тартып алабыз дегендер кимдер? Бул жерде кимдердин кызыкчылыктары ойноп жатат? Азырынча белгисиз. Башкысы соттор мыйзамдын чегинде иштерди карап, эч жакка тартпай, адилеттүү чечим чыгарып берсе деген гана арзуу тилек. Процесс KG маалымат сайты бул соттук териштирүүлөргө көзөмөл салып, окуянын жүрүшү боюнча коомчулукту кабардар кылып турмакчы. Айрым жагдайлар боюнча биз экинчи бөлүгүбүздө кенен токтолуп баяндап беребиз.